Толубай сынчы. Илгери бир хан казатка аттанмакчы болуп, жылкымдан ким тулпар тапса, каалаганын берем. Эгер жаңылса, анда эки көзүн ойдуруп салам деп жар чакырат. Муну уккан элден бир сынчы чыкпайт. Хандын жигиттери сынчы издеп, барбаган жери калбай, чарчап чаалыгып келе жатышса, жардын түбүндө бир чал алдына аттын куу башын коюп алып, сенин тулпардыгыңды ким билет, менин сынчылыгымды ким билет деп күңгүрөнүп отурганын көрүшөт. Хандын вазирлери чалды ханга алып келишип, талаадан уккан сөздөрүн ханга айтып беришет. Хан абышканын ал жайын сурап отуруп, сынчекенің чын болсо, менин жылкыларымдын ичинен бир тулпар таап бер. Эгер жаңылсаң көзүңдү ойдурам, деп шартын коет. Эртеси сынчы менен хан жана анын жан жөөкөрлөрү катар отурушуп, алдыларынан жылкыларды бирден чубатып айдап өткөрүшөт. Хандын түмөндөгөн жылкылары так 3 күн бою чубатуудан өтөт. Кечен күлүктөр менен тулпарлардын ичинен бири да сынчынын купулуна толгон жок. Андан кийин падышага караштуу элдердин жылкыларынын баарын чубатууга салышты. Бирок бири да сынчыга такыр жаккан жок. Акыркысы болуп, үстүнө жибектен үртүк жабылган хандын жеке тулпары күлүктөр өттү эле хан сынчысын карап, "Буларга эмне дейсиң, сынчым?" деп сурады. "Булар тулпар эмес", деп сынчы башын чайкайт. Ошентип, сынчынын сынынан өтпөгөн бир да жылкы калбайт. Сынчы бирин да жактырбай тура берет. Ошондо хандын ачуусу келип, "Эми кимдин аты калды?" деп жар салдырат. Хандын вазирлери бир кедей байкуштун жону бүтүндөй жоор, жаман сары чаар аты калды деп жооп беришет. Ачуусу келген хан "Ошону да алып келгиле" деп буйрук берет. Жигиттери жаман чаарды жетелеп келишет. Жону 40 жеринен жоору бар чаар ат араң басып, алдыларынан өткөндө сынчы кубанганына чыдабай, "Ханым, ханым, мына тулпар" деп кыйкырып жиберет. Мени шылдыңдап жатат деп ойлонгон хандын ачуусу келип, "Мени шылдыңдаган наадандын көзүн оюп салгыла" деп буйрук бериптир. Желдеттер хандын буйругун аткарып, Толубайдын эки көзүн оюп салышат. Ошондо Толубай кан чугурган көзүн басып, "Ханым, жарлыгың бир, бирок көзүмдүн кунуна ушул чаарды бериңиз" деп сурайт. Хан болсо кол жаңсап, "Чаарын бергиле" деген белги берип, басып кеткен экен. Толубай жаман чаарды жетелеп кемпирине барып, алиги атты 40 күн жердин алдына баккан дейт. Өлчөөсү менен жем берип, убагы менен сугарып, 41 күн болот дегенде, алдына кемпирин мингизип, артына өзү учкашып, бастырып чыгыптыр. Ошондо кемпирин айтып, силкилдеп келаткан хандын алдынан аттын оозун тарттыртып туруп, ханым, баягы жаман чаар атка жигит болсоң жетип ал эми" деп аттын оозун кое бердирген экен. Хан ыза болуп, сан жигиттери менен кубалап чыгыптыр. Бирок хандын тулпар деп жүргөн аттары караандыбай кала берет. Толубай менен кемпири жүрүп отуруп, бир күндүк жерге келгенде, алда кайдан бир аттын дүбүртү кулат. "Кандай ат экен?" деп кемпиринен сураганда, "Керчунак деген ат көрүнөт" деп кемпири жооп берет. "Аны Кудай ала койсун, жука эме, арам көрүндү эле. Тизгинди күнгө тарт" дептир. Кемпири тизгинди күнгө тартып жөнөй бергенде, Керчунактын мээсине күн өтүп, алда кайда кала берген экен. Экинчи күнү дагы бир дүбүрт чыгат. Толубай биле коюп, "Бул кайсы тулпар экен?" деп сурайт. "Кер кашка деген тулпар окшойт" деп кемпири жооп берет. "Аны Кудай ала койсун, жука туяк неме көрүндү эле, таштака тарт, таштака тарт" дейт. Айткандай эле кер кашка
biraz epkindep gelip anan taşırkap baspay kalat. Bular 3 gündük jerge jetkende taң aldında jana bir ukmuştu attın düvürtü çıgat. Толубай бул кайсат экен дегенде кемпир карай салып, "Тел кызыл деген тулпар окшойт" деп жооп берет. Анык тулпардын бири ушул тел кызыл көрүндү эле. Өзү 3 ясы жашы бар. Сырт жагында айыбы жок, бирок буга мактоо жарашпайт. Бардык жагы келишкен менен мактоо көтөрө албай турган көрүндү эле. Аттын башын тике маңдайга тарт, мактоо салайын деди Толубай. Кемпири аттын башын бураар замат Толубай: "Ай жаныбарым ай, сендей да тулпар туулат экен э. Сыныңды кара, сымбаттуу көрүнгөнүңдү кара. Не деген тулпар? Бали, жарыктыктын чуркаганын ай. Пай дегенде тел кызыл чуркай албай кала берет. Тел кызылды минген хандын өзү экен. Ошондо Толубай бурулуп келип: "Ханым, эч жеринен айыбы жок тулпар таап бер дегениңди эки кылбай таап бергенимди билбедиң. Тулпар кадыры менен сынчы кадырын билмек кайда? Шерт мойнуңда, кайыр элде" деп аттын оозун кое берген экен. Акыры анын чаар тулпары жерди бүт айланып, анан кыр ашып, бир деңизге түшүп өлгөн дешет. Элибиздеги Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол деген лакап ошондон калыптыр.